Салам бардыңыздарга. Мен бүгүн сиздерге суунун айрым бир касиеттери жөнүндө айтып берем. Суусуз жашообузду элестетүү эч мүмкүн эмес экендиги баарыңыздарга эле белгилүү болсо керек. Суу адамдын кандай дартыболсо да айыктырган керемет күчкө ээ. Таза булактын суусуна дем салып, Кудайдын кудуретине чындап сыйынып, андан суранып тиленип туруп ичсеңиз, дартыңыздан арыласыз. Себеби дуба менен, каалоо тилек менен программаланган суу өзүңүздүн каныңыз аркылуу айланып жүрүп отуруп, денедеги дартка жеткен соң ага кескин өзгөрүүлөрдү жасай алат экен. Мөңгүнүн суусун ичип же жуунсаңыз көптөгөн оорулардан сакаясыз. Анткени суу ичтеги топтолгон ысыкты кетирүү менен бирге температураны түшүрөт. Ал эми суукчан болсоңуз, дал ушул сууга шекер же бал кошуп, ысык кылып ичип жүрсөңүз, мурдага караганда өзүңүздү бир топ жеңил сезип каласыз. Жайдын аптабында атырылып жаткан фонтанга ыктай басуу менен денеңизге топтолгон терс энергияларды кетирсеңиз болот. Эгер шаркыратмага туш келип калсаңыз, анын алдына туруп алып, мени ички жана сырткы дарттардан тазалагыла деп айтып, каалоо тилектерди айтып жуунсаңыз да пайдасы зор болот. Кремний суусун даярдап алыш үчүн чоңдугу жаңгактай болгон 7 ташты 3 литр банкага салып туруп, ага булактын же жаандын суусун куясыз да 7 сутка караңгы жерге сактап коюшуңуз керек. Кийин ал сууну иммунитетти көтөрүү үчүн, холестеринди жакшыртуу үчүн колдонсоңуз болот. Бул суу эч качан бузулбайт экен. Мөндүрдү чайнап жесеңиз тиштериңиз оорубай, анын эриген суусу менен көзүңүздү жуусаңыз натыйжасы жакшы болот. Саламатта калыңыздар, ден соолукта болуңуздар. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Кызыктар алдыда.